Таукен менен мени апабыз тааныштырган. Айылдан келиптир. Анан кийин ай балам балдарым, о жакта балдар ачкачылык жарыялап аттыр. Силер эмне отурасыңар? Жүргүлө деп кечинде иштеп алып, тамак алып барып беришибиз керек дейт. Алар ачкачылык жарыялап атат, апа десек, жок, тамак жасап, бир бош үйдөн берип коелу, жүргүлө деп. Анан ДДК ошондо баягы жаңы доордун жарчысы экен да. Жаңы доордун жарчысы болуп, мынакей доор алмашты ошондо. Бийлик алмашты. Анан кийин жанагы Таукенин Республика деген газетасы бар эле, газета бар эле. Ошо жерден орусча жазган жанагы статьялары укмуш эле. Анан мен айтам да, сага бирөө жардам берди беле Тауке десем, ой мен өзүм эле жазып, кийин теги Суусамырдан келгенде плохо, анан кийин хорошо дегенде сөздү билчүмүн дейт, орусча. Карабайсыңар, ошол Чернышевкадан чыкпай, ушунчалык баягы изилдеп, теги Достоевский, Чеховдордун баарын окуп, анан кийин мен анан орус тилин анан кийин ошондо үйрөнүп, анан кийин сүйүп калган. Анан кийин орусча кандай жасап атты, кыргызча кандай жасап атты. Тим эле качан Эгембердиев жасат деп, барып иштеп баягы гезиттерди тандап окучубуз. Анан кийин бийлик келгенден кийин Таукени ДДКнын лидери деп, анан кийин Америкага алып барды, мынакей Роза Саковна айтып атат. Израилге барды. Анан кийин ошол жактан келгенден кийин биз жөн эле баягы мен саясатта жүрүп жүрмүн. Кой мен башкача кетем деп, анан кийин баягы жарма жасайм деп баштабады. Анан мен баягы базар ачып бир жарым жылдан кийин Жумадүлөккө кара терге түшүп келип калышты, жана бир шалдыраган жигулисине эки фляга жармасын салып алып. Ой эмне болду? Ой бизди баардык жерден эле кубалап атат чиновниктер. Аски сен бир орун берип койчу, ушу жарманы сата ал дейт. Айланайын, сата бер, дагы көбүрөөк алып келбейсиңер дедим. Анан кийин ой сен биринчи болбодуң, ушуну сата бер деп айткан. Саталычы деп, анан кийин ошондон кийин биринчи жана эки фляги апам жасап берген жармасын ошол жактан сата баштаган. Ошол жерден сата баштады. Ал жерден дагы мынакей чиновниктер кубалаган. Унарекел Супаранада баштаганда бу жерден канча кубалашты. Канча бу жерден соттошту, жана экологиянан тиягынан бияга тажатты. Аски эмне кылам булар менен дейт. Барын кубалап атам дейт. Бар кийин келгенде көрөсүңөр деп. Анан кийин мынакей бу жердеги мынакей Кыргызстандын мынакей эмеси болуп калбады. Сыймыбы болуп калды мына. Ушул жерге алып келебиз Супарага. Бу жерге кандай деген кишилер келген жок. Мына мен футболдо жүрүп атпаймынбы? Блаттер келди, Томас Бах келди, жана Международный олимпийский комитеттин президенттери. Ушундай жер болуп калбадыбы? Анан кийин Чуңкурчакка өттү. Чуңкурчактан андан да каяктан кубалашып чиновниктер. Болбойт, бияка эмнеге салып атасың деп. Ал жерден да 3 соттон өттү. 1-май, анан кийин тиги шаарлык соттордон өтүп жүрүп, анан кийин мынакей. Мына баарыбызда да сыймыктан ошол жакка алып барабыз. Анан кийин жарма менен мен эми Кытайды алыш керек деди да. Мага аски кеттик Кытайга деди. Анан кийин мен давай кеттик деди. Анан каяка барабыз? Үрүмчүдө досум бар. Анан ал жерден жакшынакай эмесин көрсөттү. Вин завод бар экен, ошо вин заводду ушул жерде берейин, жармаңарды, сууңарды чыгаргыла деп. Анан ой сонун турбайбы деп, анан кийин тигеме келдик, Артышка келдик, Кызыл Сууга. Ал жерден аксакалдар тигил губернатор сурап, эмне кылган атасыңар? Ушуну жарманы чыгарып алсак. Ой айланайындар, бияктан кетпегиле. Мына кесер Кыргыздын уулдары экенсиңер. Биз сыймыктан айлы кыргыздар. Мына биздин уулдар ушул жака завод салды. Ушул жактан эле жасагыла деп, анан кийин жерлерин беришти, тиндей кылышты. Бирок биздин жаңылыштыгыбыз ошол рынокту баягы жакшы изилдебей, ошо жанагы Кашкар менен тиги Артушта баягы рынок башкачараак экен да. Эгер Үрүмчүгө салганда, чынын айтканда Үрүмчүдөн да тиги эмеге Бейжиңге дери жетмек экенбиз баягы. Бир кезде Манас айткандай, биз Бейжиңди жарма менен алабыз деп, мындай эйфорияга кетип айтып калчу да. Анан ал жерден биз ошо заводду туура эмес, баягы аксакалдар бата берип, айланайындар кетпегил ушул жака салга деп, биз ошол жерден баягы жаңылыштыгыбыздын, баягы бизнестин жаңылыштыгы анан ошол жерден кетип калды да. Ошол жерде жарым жылдын ичинде өсүп проектировать этти, жанагы заводду. Өзү күнү түнү жүрүп ошол жерден баягы такыраган чөлгө менен Артыштын чекесинде. Ошону 6 айдын ичинде бүтүрдү заводду. Баары оозун ачып калышты. Ошол саат 4-кө дери чиймелерин жасайт. Анан кийин күндүз эмени окуйт, жанагы Бердяев менен тиги Разанов жана Ильин деген философту азыр жана Путин ошо Ильиндин ошол эмесин айтылат да.
ошол китеби Ильин деген философ. Мен да кийин окудум. Шын айтканда баягы русский дух тигиндей мындай деген нерсенин баардыгы ошол Ильин көтөргөн экен. Роза Сахановна бизге тарых философияны берген бизге сабак. Анан ошондо эми анда көп эми маани бербептирбиз Роза Сахановна. Анан ошондон кийин азыр мен анан кийин ошол Ильин менен анан Бердяевтерди кийин табылды бербеди мага. Бул эми окумуштуу дегенде эми философия бул основа всех наук дейт эмеспи? Бул киши аябай чоң философ болгон. Мына жанагы эле сөздөрүн байкабайсыздарбы? Ошон үчүн эми эл баатыр деп атат мына Бактыгүл айтып атпайбы? Табылды баатыр. Аны өкмөт береби, бербейби, анын кереги жок. Мына биз баатыр катары мына Кыргызга, элге, журтка эмгеги сиңген эч качан баягы өзүн эстелигин өзү Табыкем түзүп кетти. Табыкем дайым биз менен, Табыке Кыргызстандын сыймыгы.